Gonzalez. Здравствуйте. Guten Tag. Staatssekretär des Auswärtigen Amts, der außenpolitische Berater, der europapolitische Berater, der Wirtschaftsberater aus dem Здравствуйте. Министр иностранных дел, отдела внешней политики аппарата, депутат парламента. Meine Damen und Herren, jetzt möchte ich den kirgisischen Präsidenten, Herrn Дамы и господа, сейчас я хотела бы господина Джейнбекова, господина президента, поприветствовать сердечно у нас. Впервые он с визитом как президент в Германии, и я приветствую его в Берлине. Я сама в 2016 году была в Киргизстане. Я все еще очень хорошо помню, какая красивая эта страна, но и помню о том, как вы намереваетесь решать те проблемы, которые существуют, установление парламентской демократии, обращение с естественными природными ресурсами, преодоление геостратегических вызовов и многостороннее сотрудничество. Все эти темы объединяют нас. Наши двусторонние взаимоотношения мы намереваемся развивать и углублять именно в сфере молодежного обмена, образования и научных исследований, но и в экономике. Уже 25 партнерств существует между нашими странами в сфере образования. Более 500 студентов из Кыргызстана учатся в Германии, и важный вклад. В вашей делегации я видела, тоже присутствует представитель немецкого меньшинства, которое является мостом между нашими странами. Более 8 тысяч представителей немецкого меньшинства живет еще в Кыргызстане. Мы очень рады, что экономические связи существуют, но, конечно, еще можно и нужно углублять и расширять. И я думаю, что вчерашний экономический форум в Мюнхене был очень хорошим стартом для улучшения экономического сотрудничества. Вы лично его открыли и таким образом подчеркнули интерес Кыргызстана в таком всеобъемлющем экономическом сотрудничестве. Регионального сотрудничества, прежде всего в сфере водопользования, и мы поддерживаем Кыргызстан в том, чтобы в рамках фонда по спасению Арала совместно с другими партнерами искать решение этой проблемы. Европейский Союз, и о котором тоже мы будем говорить, сейчас разрабатывает новую стратегию по Центральной Азии, и в этом контексте мы тоже будем говорить об ожиданиях, которые у вас есть по отношению к Европейскому Союзу и Германии. Сердечно приветствую вас и очень рада видеть вас здесь. Спасибо, рахмат сізге. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу айымдар жана мырзалар, баарынан мурда мени Германияга расмий сапар менен чакыргандыгы үчүн федералдык канцлер Ангела Меркель айымга терең ыраазычтык билдирем. Бүгүн биз эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулайбыз жана келечектин пландарын белгилейбиз. Акыркы жылдарда жогорку жана эң жогорку деңгээлдеги саясий байланыштар бир топ активдешти. Буга 2016 жылы федералдык канцлер Ангела Меркельдин Кыргыз Республикасына расмий сапары менен келиши өбөлгө түздү. Бүгүн федералдык президент Франк Вальтер Штайнмен жана Бундестагтын президенти Вольфганг Шойбле мырза менен
maanili sayasi jolguşlar bolup öttü. Biz mazmundu jana jemиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Алар эки тараптуу карым-катнаштык бардык тармактарын ичине камтып, өз ара ишеним жана түшүнүү маанайда болуп өттү. Кече Мюнхен шаарында Бавария жетекчилиги менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрдүк. Хан Зайдел атындагы фонддо чыгып сүйлөдүм. Кыргызстандын өнүгүүсү тууралуу кенен айтып бердим. Биз эки өлкөнүн бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү катышкан Кыргыз-Герман ишкерлер форумун өткөрдүк. Экономикалык кызматташтыкты активдештирүүгө багытталган байланыштар түзүлдү. Эки өлкөнүн өкмөттөрү жана мекемелер ортосунда 10дон ашуун маанилүү документтерге кол коюлду. Ишкерлердин ортосунда да бир катар келишимдерге жана меморандумдарга кол коюлду. Алардын жалпы жыйынтыгы 1 миллиарддан ашык евро түзөт. Кыргызстан менен Германиянын ортосунда кызматташтыктын келечектүү багыттарына соода-экономикалык тармагы, гидроэнергетика, жашыл экономиканы өнүктүрүү, өнөр жай, айыл чарба жана туризм кирет. Кыргызстан үчүн германиялык инвестициялар тартуу, чакан жана орто ишкерликти түзүү жана айыл чарбада кызматташуу актуалдуу болуп эсептелет. Кыргыз Республикасы бүгүн коомдук саясий жана социалдык экономикалык жактан активдүү түрдө жаңылануу жолунда баратат. Биздин негизги максат экономикасы өнүккөн, парламенттик демократиялык укуктук мамлекетти түзүү болуп саналат. Жалпысынан биз Кыргыз-Герман карым-катнаштарынын өнүгүү деңгээлинде канааттануубузду билдиребиз. Германия Федеративдүү Республикасы менен соода-экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө басым жасоо менен азыркы темпти улантуу маанилүү деп эсептейбиз. Кыргыз-Герман парламентаралык кызматташууну активдештирүү биз үчүн өтө маанилүү. Маданий гуманитардык жаатта, билим берүү жана илим тармагында мындан ары да тыгыз кызматташабыз деген үмүттөбүз. Бул багыт Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы инвестиция болот деп ишенебиз. Албетте, Кыргызстандын Европа биримдиги менен кызматташуу маселеси да күн тартибинде турат. 2019 жылы Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча жаңы стратегиясын кабыл алуусу күтүлөт. Кыргызстан менен Европа биримдигинин кеңейтилген өнөктөшүк жана кызматташтык боюнча жаңы келишимге кол коюусу пландалып жатат. Германия тарапка бизге көрсөткөн меймандык үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге Кыргыз Республикасы менен Германия Федеративдүү Республикасынын тыгыз кызматташтыгы мындан ары бекемделет жана өнүгөт деп терең ишенебиз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Ja, danke schön.